Бул глубокий рыхление, түбү 25 сантиметрге чейин вертикальный фреза, ошондой эле артында катогу менен. Бул ротационный мотыга бул негизи эң мактанган жерибиз Агрестин. Ошо редуктуру. Сокодой эле атпал болуп кетет, $3000. Бунда лизинг аркылуу алсаңыздар болот. Удобрение да берет. 45тен 70ке чейин бул жылы берет. Силостун упаковочный ошо жерге баягы силосты комбайн чаап келди, машта келип ошо жерге төгүп берди да. 754 килограмм. Бул жылы берет да, баягы передвижной. 30-40 аралыктарын жылдыра берсе болот. Компанияны, биздин фирманы өйдө көтөрүп эме кылган ошол фирма десем жаңылышпайм. Өзүбүз иштетип келген насос, бул 1 саатта 300 тонна суу качать этип берет. Бул трактор келсек 11.04. 110 аттын күчү. Трактордун простой аппаратура менен да бар, электронный да бар. Мен бааны арзан кылам, сен бааны кошпойсуң деп моторлор Евро 3 каласаңар, Евро 2 болуп кете берет. Мекендештер, саламатсыздарбы? Биз кезектеги ушул шаймандар боюнча, тракторлар боюнча дагы кезектеги чыгарылышты даярдап атабыз. Биз ошол эле салт болуп калган жылда өтүп аткан Агротех Экспо 2024. Бул жерде кезектеги компания менен сиздерди тааныштырып, анын адиси менен сүйлөшүп, сиздерге маек куруп, кененирээк дыйкандарга керектүү маалыматтарды бергенге аракет кылалы. Урматтуу ошо жарманкенин катышуучусу дейинчи, биринчи биздин Агролайф катталуучулар менен таанышып, учурашып, анан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум, агро фермерлер, дыйкандар. Бүгүн 2024 жылдын ярмаркасында Бишкек шаарында ошо выставкада катышып турабыз. 3 жылдан бери ошол выставкага катышып келебиз. Жылдан жылга өсүш бар. Быйыл буюрса жаңылыктар бар, жакшы жаңылыктар бар, жаңы келген техникалар, жакшы эмелер бар. Мен өзүм ЖСК Башат компаниянын коммерческий директору болом. Өзүм аты жөнүм Сабыр уулу Азирет. Ошо эми азыр Азирет мырза, бул ярмаркага келип жылда эле катышып атам дедиңиз, биз буга чейин да сүйлөшүп калдык. Эмнелерди сатасыңар? Негизги компаниянын негизги товарлары, кызматы? Негизги бизде биринчи эле айтып кетчү нерсе бул трактордон баштайлы, баягы трактор жок, шайманды деле иштете албайсың дегендей. Биринчи бизде тракторлар, түрлүү тракторлар, FM World Кытайдан чыгарылган тракторлар бар, ушундай эле шаймандар, баягы айдагандан баштап урожайды алганга чейин шайман бар деп айта аласыздар. Кыскараак маалымат айтсам, анан келе ошо трактордун өзүлөрү бар экен, анан шаймандары бар экен. Тракторлар кайсы мамлекеттен келген? Тракторлар Кытайдан келген. Кытайдан эмне деген компания? Жансу деген, FM World деген компания. Шаймандар кайсы мамлекеттен? Шаймандар ар кандай бар. Бизде Россияныкы бар, Ирандыкы бар, турецкий бар, китайский бар. Ошо 4 мамлекет менен толук иштеп келатабыз. Азыр тракторга чейин ошо шаймандардан эле баштап берели, чекесинен ушул жерден эле. Ошондо сөзсүз түрдө дыйкандарга эң керектүү маалыматтар бул баалары, гарантиясы, тетиктери, анан кандай жолдор менен сатылышы, ошолорду сөзсүз түрдө айтып кеткиле, анан башка мамлекет болуп аткан соң мамлекетин да айтып кеткиле. Кээ бирлер үчүн эми бул маанилүү да. Муудан баштасак, биринчи. Бул эмне шайман өзү? Бул эми дождевой опрыскиватель деп коет. Дождевой опрыскиватель. Бул өзүнчө экен, Булар каждый өзүнчө эметип кетти. Бул баягы насос менен толугураак буга өзүнчө маалымат берсек да жакшыраак болобу дейм да. Бирок кыскача айтып кеткенде, кыскача эле айтып кетерле. Дождевой поливтин пистолеттер спринкер деп коет, орусча айтканда. 13 метр бияка, 13 метр бияка кете тургандар да. Бунун өзүнүн мындайча айтканда тамчылатып сугарма системасынын бири да бул да турабы? Бул жамгыр түрүндөгү сугарылыш да, жамгыр. Бунун эми кененирээк маалыматын Инстаграм баракчаларында билип алса болот да. Билип алса болот. Муну кандай кыласыңар? Полный циклдарын кылып, услугасын кылып бересиңерби? Жок, биздики только продажа боюнча. Продажа боюнча. Муну жана сантехниктер өзүлөрү сатат экен да, барып орнотуп беришет. Келе, бул эми Кудай буйрса кийинки чыгарыштарда бир көрсөтөлү, аракет кылалы, тамчылатып сугарма боюнча да системалар болот. Дагы Кудай буйрса тартып калабыз. Биз азыр негизги максатыбыз ушу шаймандарды, анан тракторларды тартып калыш. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы?
же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Так, бул вертикальная фриза, бул турецкий производство 2024 чыгарылган. Турция Коня шаарында чыгарылат. Бул мындай кыскача маалымат берсем, бул глубокий рыхление, түйү 25 сантиметрге чейин алынып, вертикальный деп айтылат. Вертикальный фриза ушундай эле артында катогу менен 1 тонна 450 килограмм түзөт bunun оорлугу. Бул өзүнчө кукурузный овощнойлорду, ушундай эле зерновойлорду илсек болот, илип чогуу иштегенге. Андан кийин буга алганы, бунун баасы өзүнчө турган баасы $12.500. Буну наличие эмес, Айыл банктан дагы, Элдик банк аркылуу да лизингке 7 жылга 6% менен алса да болот. Башкы төлөмү канча болуп калат? Башкы төлөмү 10%. 10% башкы төлөмүн кылат экенсиңер да. Ошондо бул шайман универсальный сеялка экен да бул. Универсальный. Бул сеялканын үстүндө да терде да азыр көрөбүз кетебиз. Овощной сеялкалар бар. Анында бунун артына любой сеялканы илип эмете берсе болот да. Бунун өзүнчө баасы $10.000 түзөт. Бул да бул өзүнчө комплегинде $22.000 да. Так, бул канча аттын күчү, буга канча аттын күчү тактыр керек? Буга 160 аттын күчүнөн өйдө керек, если комплект болсо. Эгер отдельно болсо, буга 120 аттын күчү жетет. 120дан өйдө керек экен да буга. 120дан өйдө өзүнө керек. Буга общий 160тан өйдө керек. Буну деген канча жылдан бери сатып атасыңар бул шайманды? Бул шаймандарды биз именно ошол Өздүман деген фирма менен иштешип келгенибизге уже 5-жыл кетип атат. Бул демек уже текшерилген, проверенный, алынган, сатылган. Алынган, уже сатылган көп. Бизде Кыргызстанда көп иштеп атат. Элдер, дыйкандар көп иштейт. Запчастьтардын баары бизде толук бар. Тетиктер менен проблема болбойт. Тетиктерден проблема жок буда. Бунун официальный дистрибьюторсуңар? Официальный дистрибьютор биз. Эми биз, урматтуу көрүүчүлөр, биз кыскартып айтып берип атабыз. Бул шаймандар тууралуу, эми буну сеялка тууралуу кененирээк маалымат алам десеңиздер, соц тармактар бар. Телефон номерлерин алабыз, описанияга жазабыз. Кааласаңыздар өзүңүз телефон номерин айтып койсоңуз болот азыр. Описанияны окугандар да бар да, ошондуктан телефон номериңерди айтып койсоңор азыр эле. 550 41 81 81. Атым Азырет. Кайрылуу берсеңиздер, WhatsAppка да чыга берсеңиздер болот. WhatsApp бар. JSK Башат деп жазсаңар, Instagram, TikTok баары ушул жерде бар. Соц сеттерде бар экен. Андан тышкары мынакей, бул жарманка эртең бүтөт. Региондордон убакыт бошобой калган кардарлар болуп калса, дыйкандар, ушул шаймандар тууралуу билем десеңиздер, дарегиңер бар да өзүңөр. Бишкек шаарында эле турасыңар, офистер. Кара-Балтада жайгашкан. Кара-Балтада жайгашкан. Новониколаев айылында, Эңилиса 25. Ушундай эле филиалдар да бар, балыкчы да бар. Балыкчы да бар. Балыкчы шаарында Абдырахманова 163/3 дагы биздин Башат компаниянын филиалы да. Балыкчы көргөм да, жолдун боюнда эле. Ооба. Ушундай эле анан Жалал Абадта дагы биздин дагы филиалыбыз да бар, ал жакта да. Жалал Абадта Ыдырыс айылында, жолдун жээгинде жайгашкан. Бир филиал Балыкчыда, бир филиал Жалал Абадта. Башкы офисиңер Кара-Балтада. Эми бул жарманка бүткөндөн кийин ошол жака кайрылсаңыздар болот. Ал ошол дарек менен сиздер графигиңер кандай, кантип иштейсиңер аякта? Графигибиз негизи эртең мененки 8-тен кечки 8-ге чейин. Эми андан тышкары баягы срочный болгон эмелер болсо, ошо номерлерге кайрылып эме кыла берсеңиздер, запчасть тетиктер кереги болот, ушундай болсо исключение кылып эме кылсак болот. Дыйкандын ар бир убакыты, мүнөтү маанилүү да, ошондуктан дайыма связьдасыңар. Келдик. Келе бул шаймандар тууралуу айтып кете берели, баары түшүнүктүү болуш керек. Бул ротационный мотыга деп коет. Бул ротационный мотыга бул негизи бул эмнеге кылынган? Бул арпа, будай, зерновойго баягы корка деп коет го, баягы жамгыр жаагандан кийин катып калбаш үчүн ошонун артын үстүнө жүргүзөт турган шайман. Бул дагы Турциядан чыгарылган шайман. Бунун баасы $4.500. Бүгүнкү бирок бул бааны
ярмарканын негизинде баягы скидка менен айтып атабыз. Негизи мунун баасы $4500. Бунда лизинг аркылуу, Элдик банк, Айыл банк аркылуу бунда алса болот. Эми демек шаймандардын баарын алса болот. Шаймандар баарын алса болот. Гарантиялары, ушу турецкий техникалардын гарантиялары бизде баары 1 жыл кеткен. Бул да турецкий экен, Бул да турецкий. Эми буну көп кишилер албайт болуш керек, бул же алабы буну жакшы эле. Бул деле кетет негизи, биздин жергиликке баягы чоңураак арпа менен себилгендерге көп кетет. Арпа менен иштегендер көп да. Буну айтып кетсек, бул ошол эле айтылгандай эле фриза, бул вертикальный болсо, бул горизонтальный кетет. Бул Орион фирмасы Турция Коня шаарында чыгарылат. Бул фирма менен 4,5 жыл, уже 5-жыл кетип атат иштешип келгенибизге. Бул Кыргызстандагы дыйкандар, көрүп аткан дыйкандарда бул фирманы Орион Агрести өтө макташат, өтө жакшы көргөн техникаларыбыздын бири. Гарантия бергенде баягы бир дагы биягы бусулду, тиягы бусулду деген бизге ошончо жылдан бери бир келе элекпиз. Баягы расходниктери, бычактары эми конечно ал которулат баары бир. Бычактары өзүндө. Эми общий эмесине келсек, бул өзү 2024-жылкы 1 тонна 200 килограммдан түзөт. Боковойлору бул 6 сирине болуп кетет. Жакшы жери. Катоктору тяжелый каток. Өзүнүн рабочий ширинасы 2,85. 2 метрден ашык экен, 2,85 да өзүнүн эмеси. Анан бунун редуктору эң мактанган жерибиз Агрестин ошо редуктору. Уят кылбайт так. Уят кылбайт. Ошол негизи техника, ошо өздүман ошол техникалар жакшы, сапаттуу. Биз да бунун ошо дилерибиз да. Официальный дилер. Официальный дилерибиз. Булар бирок башка компаниялар окшойт, Турцияда. Биз эми баягы тандалган компаниялар өздүмандын көп бир 7-8дей техникасы менен иштешебиз. Бул Агрес өздүманда анткени фриза чыгарылбайт. Фризаны ошол бизде бул 2 жыл өзүм карап жүрүп, 2 жылда ошол табылган фирма да. Башкага чейин минтип келаттык, анан ошол 5 жыл мурун ошолго келип токтолгон фирма. Bunun директори менен прямой сүйлөшөм, чогуу отуруп чай ичип, бияка да келип кеткен. Өзүм жакшы да таанышмын. Бизге уят кылбай иштешет экен да. Келе кийинки шайманга өтөлөлү. Бул аныметели, Бул ошол эле, бул да түрккен, Бул деле турецкий, бул айтканда, мындай айтканда, бизде азыр новинка десек болот. Элдер жакшы түшүнө элек. Ошону бир обзор кылып койсок, бул болсо баягы отвал болуп, сокодой эле отвал болуп кетет. Буну баягы күздүк, жаз баягы күздүк айдоо жерди жазында ошол менен бири жүрүп, анан үстүнөн каток берип туруп, анан арпа, ушундай эле буудай, жүгөрү, ар кандай нерсе сепсе болот. Бул жерди выравнивать этип, баягы түздөйт. Түзөп берет, тегиз дөң жерлерин баарын тегизтеп берет. Анан бунукун отвалын чыгарып, мындай ласточкаларда койсо болот да, бул 2 в 1 мындай айтканда. Өзүнүн бул турушу 2,70. Культивация да. 2,70 өзүнүн турушу. Буга деген 110 аттан өйдө керек. 110 аттан өйдө жогору гана иштейт да. Бул жаңы новинка экен да, баасы? Жаңы новинка. Бунун баасы $3000. Бунда лизинг аркылуу алсаңыздар болот. Эми бунун тетиктери буда бизде мындай айтканда азыр ошол техниканы айтып келгенде, тетиктери бизде ошо рамадан башка баары бар. Рамадан башка? Рамадан мындай эле чогултосуз экен да, Рамадан чогултуп келгенде баягы бияктан деле чогултуп көрүштү, бирок металлы биздики көп туруштук бербей атат да. Металлы атайын металлдар. Бул калың металлдан кылынган. Так, бул техникага келсек, бунун биринчи айтып кетчү, бул культивация. Баягы жүгөрү, кызылчага, фасольго, пахтага, бизде Кыргызстанда да эмне кетет, баарына кетет. Бул универсал десек болот. Бунун Агро Durmaz бул компания, бул чоң фирма, бул Стамбулда жайгашкан. 1 жыл мурун биздин каналдарыбызда дагы бар. Мен өзүм обзор кылып, ошол жактан барып тарткан обзорубузда бар. Бул фирма Агро Durmaz'дан биз контракт түзүп 1 жыл болду буну алганыбызга. Бул биринчиден жакшы жери бул тройной рама болуп кетет. 3 рама болуп кетет. Удобрение да берет. 45-тен 70-ке чейин бул жылы берет. Анан бунун
3 бар. Бул азыр бизде баягы выставкада, ярмаркада места бир аз аз болгон үчүн бири-бирден эле алып келдик. Бул 3 бар, 5 бар, 7 бар, 12 чейин бизде наличие Кыргызстанда бар да. Балары канчадан болот? Балары бунун баасы $5000. Орточосунуку? 3-түгүнүкү $3500, 7-ликтеринки $7900. 1 жыл баарында гарантия бар. Бундагы лизинг аркылуу алсаңар болот. Ошо артына келгенде бунун биринчи эле келгенде ушундай регулевка көтөрүлүп чөт. Баягы дөңгөлөктөрү канча сантиметрге кириш керек, кандай кылыш керек, регулевкасы бар. Ушундай ласточкадан чөптү отоп кете турган ласточкадан турат. Артына келсек, ушундай эле акушник. Анан ушундай катогу менен да. Каалаган клиенттер бул же катогун алса болот, же акушнигин алса болот да. Ошо андан кийинки эмеге өтсөк, бул силос упаковочный техника азыр Кыргызстанда популярный болуп аткан силос упаковочный. Бул Кытай шаарынан Жансу деген шаарда чыгарылган. Bunun dagы өзүм барып, Кытайга буну көрүп, иштегени кандай деп эме болуп келдик. Буга дагы келгене 1 жыл болду. Бизден байкелерибиз, өзүбүздүн эле дыйкандарыбыз көп алып атат. Ушундай упаковка атайын биздин өзүбүздүн техникабыздан орогондон үйнөн барып жүктөп кеткенбиз ярмаркага деп. Ушундай упаковка кылат. Ушунун весин тартсак 65 килограмм чыкты. Силос упаковка кылыш керек. Силос, бул ичинде жүгөрү майдаланган силос упаковщиги да. Ушундай эле расходниктер, пленкасы, жиптери бизде бар да. Бул жакшы жери автоматический басып болсун. Ушул жерден лента айланат. Буга только силос салып берсең эле өзү уже упаковкалап, дальше алып эле туруш керек да, болду. Силосты эмнеге упаковкалаш керек? Силос бул воздух кирбеш үчүн өзүнүн эмесинде банканы деле бизде салат кылганда консерваторияда кандай деп коет. Консерва. Ошондой эле воздух кирбесе малга дагы. Көпкө сакталат дегенде. Көпкө да сакталат, өңү да саргайып кетпейт. Канча сакталат ушундай упаковка? Жашыл боюнча. Ар ким аргандай экен, 2 айдан кийин, 1 айдан кийин уже ачып колдоно берет да. Так 1 жылга чейин жүрө берет. Бул жабдыктын канча баасы? Bunun baası $4400. Бул ошол Кытайдан ушундай эле бул 3 фаска менен иштейт, 3 киловатт менен иштейт. Буну үйрөнүп алышпат эле дейм, көрүп алсаң. Буну үйрөнгөндө бу жерде эчтеке жок. Бул жерде тартып койсоңуз, бу жерде ручной, анан автоматический дегени бар. Автоматический койгула болду, бул өзү иштей берет. Бул эчтеке кереги жок. Ручнойго коюп, тигини көтөрөм, буну чүрөм дегенде баспаса эле автоматический коюп койсоңуз, бул өзү эле иштей берет да. Келе арка бетине өтпөйлү, биягынан. Ошонун комплегинде ушул компрессор да бар да. Силостун упаковочныйды ошол жерге силосту комбайн чаап келди, машта келип ошол жерге төгүп берди да. Ошодон эле салып бердиң. Бул упаковка өзү жип менен ороп, анан артына ороп упаковка кылат, упаковканы жүрүп берет да. Ушундай эле. Бунун эффективности канча упаковка кылсаш мүмкүн? Бул ар ким иштегенге жараша экен. Негизи күн түн иштейби. Анан бир күндө мисалы бир бобина 80 штука жетет. Бирөө менден 5 өйүн алып кетти, 5 пленка, 5 эме алып кетти. Бүгүнкүгө ошону жетет деп, анан ошону көбөйтүп койсоңор болот. Эми бул жан келип аткан соң бунун статистикасын бара-бара чыгарып баштайсың да, Кудай буйрса. Бул бизде бул иштегени эмеси биздин сот тармактарда, биздин эмебизде, аккаунттарда, инстаграмдарда бар. Бул кандай иштеп атканын, негиздери кандай эмесин кетет. Бул да система бул өтө оңой да. Сал чыгар. YouTube канал бар деп калдыңар? YouTube каналыбыз бар, ушу ЖСК Башат деген. Өзүңөр жетелесиңер, Могу мисалы үчүн могуларга кээ бир кардарлар талаада туруп калып, эмне кантип кылыш керегин билбей, силерге чалып, эме туруп ошо каналга кирип туруп билип алса болот экен, мындай уроктор барбы? Жок, андай эмеге пока эметелебиз. Биз деле быйыл жаңы ошо сотторго бул түшүнүктүү эле да турабы? Башынан келип отуруп сатып атканда түшүндүрөсүңөр. Биз полный түшүндүрүп, видеого жазып алышат, анан кийин аны түшүнүп алышат кайра. Түшүндүрүп, бойлага чейин барып, балдар бар, ошол менен иштеген. Ошол негизинде ошол тармакта иштеген, ошолор баарын түшүндүрүп берип, эме кылып турат да. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы?
же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Бул соко боюнча бул Турциядан чыгарылган, Коnya шаарынан. Бул да Туран, бул соко 5 корпустук. 5 корпустук экен, 5 корпустук. Туран bunun дагы биз дейлебиз 2 жыл болду. Мен иштешип келгенге. Bunun дагы ушундай перевериштары ар кандай 3-түк, 5-тик, 6-лыкка чейин баары бар. Баягы бияка алып келген жоксуң, албай калдык. Мындай айтканда ошо батпай калдык. Ассортименти бар экен да, бунун чоңурда кичинекейи бар экен, бүт баары бар да. Бул соко тууралуу бир мындай эле кыскача эми айтып кетсе, бунун веси, ошо 5-тиктин веси 754 килограмм. Буга деген 105 аттан өйдө керек. Ушундай эле ушунун аралары, баягы биздин дыйкандарга основной ошолусу да, аралары 35 сантиметрден кетет. Бунун баасы $5000. $5000. $5000, 1,5 жыл гарантиясы бар. Ушундай эле лизинг 1,5 жыл гарантия бересиңер ошо. 1,5 жыл гарантия. Жакшы экен. Я кийинки сокого өтөлү. Бул деле Турция окшойт, Бул деле Турция. Бул деле Турцияныкы Коnya шаарында бул да жайгашкан. Бул 1 тонна 250. Бунун веси 1 тонна 250. Бунун баягы преимуществосу бул жылы берет да, баягы передвижной. 30-40 аралыктарын жылдыра берсе болот. Бул баягы переверч деп коет, баягы айланма соко. Бунун баасы $7500. Гарантиясы? Гарантиясы 1 жыл. Буга дагы бере эме лизинг аркылуу. Мен баарына эле лизинг баарына бар да, бере берсек болот. Всё, самый главный баасын айттык, анан гарантиясын айттык. Анан жанагындай эң преимуществосу главный аралыктар ачылып, регулировкасы болот экен, Бул боюнча ушул сеилка боюнча бул Өздүман, жанагындай эле айтып кеткендей, Өздүмандын техникалары менен бул техника шаймандар бар. Шаймандар көп. Биздин 7 областта тең бар. Мактаган биздин баягы компанияны, биздин фирманы өйдө көтөрүп, эме кылган ошол фирма десем жаңылышпайм. Бул деген баягы кыскача айтып кеткенде бул телескопический деп айтылат. Бул телескопический дегеним бул 45ке трактордун ичинен эле гидравлика менен 45, 60, 70ке жылдыра берсе болот. Бул 6-лык телескопический баягы 6-лык. Бунун баасы $24000. Ушундай эле баягы гарантиясы 1 жыл. 1 жыл. Тетиктери бар. Тетиктери. Бул кайсы культура жүгөр экен, Бул негизи 16 культурага кете берет. 16 культура. 16 культура. Зерновой, анан жүгөрү. Жок, зерновой кетпейт. Бул овощной болуп айтылат. Овощной бул. Бул овощной. Бул баягы сахарный стекла, жүгөрү, фасоль, соя деген эмелерге полный кете берет. Бунун дискасы эле алмаштырылат. Көбүнчө кайсы культураны бизде Кыргызстанда? Бизде көбүнчө биякта сепкен баягы таласта фасоль. Бизде кызылча менен жүгөрү. Ошто пахта. Мисалы ошол пахта да болуп экен да? Кете берет да. Мынакей, урматтуу дыйкандар, бул компаниядан ушундай сейилка алсаңыздар болот. 1,5 жыл дедиңер, гарантиясы? 1 жыл булар. 1 жыл гарантия. Тетиктери бар экен. Тетиктери бар. Так, бул деле ошол эле. Бул деле ушунун эле кичинекей десек болот, мындай айтканда. Бул механический, бул өзүң болтторун чечип, өзүң баягы жылдырып 60-70ке коесуң да. Бул дисковый болуп кетет. Бунун баасы $17500. $17500. Ушундай эле сиздердин каналыңыздардын артынан келсе, жакшы эле скидка кылып берем. Agrolife KG YouTube каналдан келдик десе, скидка кылып бересиңер, жакшы. Кылып беребиз, ооба. Мынакей Agrolife KGден келдик деп койгула. Азирет мынакей сөз берип атат, скидка кылып берем деп. Скидка кылып берем. Ушундай эле. Негизи Азирет мырза, мен баалар боюнча сурайын дедим эле. Могу азыр биз бүгүнкү күнү мынакей 2024-жыл октябрдын ортосу. Баалар айтып атабыз, булардын баалары өзгөрүшү мүмкүнбү? Долларга жараша эмне болуп калабы? Бул эми өзгөрүшү мүмкүн. Любой нерсе баягы өзгөрөт да. Адам деле өзгөрөт экен. Анан биз буну доллар менен алабыз. Биринчиден доллар менен алсам, доллар минтип ойноп кетип атат. Анан ошого жараша бир аз өзгө. Бирок эми өзгөргөндө бир көп эмес, $500 может өзгөрүшү. Плюс-минус. Ошону да билип коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр.
эми бул инфляция деген бар, доллар түшкайт деген нерсе бар. Мына момча дебедиңер беле деп туруп айткан болушу мүмкүн да туурабы? Мынакей видео бүгүн чыгып атат, жарым жылдан кийин басып калышы мүмкүн. Мына бул жерде дагы бул насос. Бул насосту бул суунуку. Сунуку. Суунун насосу, бул суунун насосун тракторго кошулат бул. Буну биз өзүбүз иштетип келген насос. Бул насоско баягы бүгүн балдарга айтсам, ошолор айтып, баягы бул фирма 1 жыл бизге гарантия берет. Башат компаниянын атынан дагы 1 жыл деп 2 жылга гарантия беребиз буга. Буга анткени бул проверенный канча жылдан бери насостор бар. Бул 5-6 жыл. 5-6 жыл болуп калды. 5-6 жыл. Бул башында биз баштаганда эле ошол насостордон башы ошодон болгон жана айтып кеткендей эле айттым го, ошо капельный бар болчу деп, ошонун башында ошол болчу да. Мунуку эми кыскача айтып кетейин. Трактордон 540 оборот вомдон берет. Вомдон бул 2800 оборот улиткага чыгарып берет. Бул 1 саатта 300 тонна суу качать этип берет. 300 тонна сууну сорот чыгарып берет ушундай эле. Бул 2 километрге чейин айдап берет. Прямой скважинадан 15-20 метрден прямойдон соруп 2 километрге айдап бергенге бул насоско гарантия бар. Баасы канча? Бунун баасы 260 000 сом. Мындан дагы кичинекейлери дагы бар. Алардын баалары ар кандай болот. Бул эң чоң, Бул эң чоң. Кичинекейлери да болушу мүмкүн. Бул эң чоң. Мына насостор. Так, андан сөзсүз түрдө ар бир дыйканга керек деп ойлойм да ушул нерсе. Бул трактор FM World бул Кытай шаарында Жансу, Кытайда Жансу шаарында чыгарылган трактор. Буну дагы биз 2 жыл карап жүрүп, кандай трактор алабыз, элге биз анткени биз өзүбүз да дыйкан менен анча жылдан бери алек болуп, өзүбүз да жер себебиз, жер иштетебиз дегендей. Анан биз да тракторду көп айдап, көп эме кылып жүрдүк. Анан ошого элге кандай преимуществолору бул трактордун салыштырмалуу преимуществолору көп да. Бизге ылайыктуу, азыркыга ылайыктуу эмелери көп. Ошондой эле бул трактор келсек 1104, 110 аттын күчү. 110 аттын күчү? 110 аттын күчү. Буда баасы канча? Бунун баасы $31 000. $31 000. Бул тракторлордо жана лизинг президенти берилет, Бериле берет. Расходу канча болуп калат? Бунун расходу баягы жер айдоо боюнча 18 литр солярка чейт да. Соком менен 4 корпустук менен 1 гектар жерге 18 литр расход. Айтып өтө эле эми. Мен ишин сурагым келип атат аябай. Комфорт жагын. Так, комфорт жагына ичин баягы мотор жагын айтып коюп, баягы трактордун эң негизгиси моторду айтып коюп. Бул мотор 3 ай болуп 3 ай деп коет моторун. Бул деген электронный форсунка мотору. Ушундай эле 110 аттын күчү бар. Бунун бизде дагы 2 түрү бар. Бунун трактордун простой аппаратура менен да бар, электронный да бар. Бизде азыр наличии Кыргызстанда бар да. Ушундай эле бунун дөңгөлөктөрү өзүнө ылайыктуу дөңгөлөктөрү, алдыңкы дөңгөлөктөрү 14түк болот, артыңкысы 18-дик болот. Негизи 13-түк, 16-лык болуш керек болчу. Бунун да преимущество жана айтып кеткендей эле бизге баягы сизге культиватор көргөзүп кеткендей, бунунку жыла турганы полуось да. Полуось деп коет. Аралыгы ачылабы дөңгөлөктөрдүн? Жок, аралыгы ачылып жабыла берет да. Көп трактордо Кытайда мындай жок. Бунун преимущество биздин мактанган жери преимущество ошол менен артынан навескасы да бул трактордочу. Ошону биз ошол тракторду карап, мен бул тракторду негизи 3 жыл мурун Коня шаарынан Турциядан көрүп келген трактор да. Ошондон кийин ошону иштеп бизге 2 жылдан бери дилерге бербей, трактор бербей, Кыргызстан кичинекейсиңерде бул чоң турган 87 мамлекет менен иштешкен тракторный завод бул. Ушу завод канча жылдан бери иштеген завод? Бул 90 жылдан бери иштеп келиптир. 90 буга чейин бул комбайн эмен бар. Бизге буга чейин берди, азыр жок. Рисовый комбайн Баткенге да биз көп жөнөттүк. Ошо лизинг аркылуу. Анан бул арткы навескаларга келсек, бунун навескалары өтө калың, өтө сапаттуу жасалган да. Навесный оборудованиясы? Навеска жагы 3 тонна көтөрөт. Еще бул давящий деп коет, баягы ылдый да өзү да басып берет да. Мунун артында бир өзүнчө шайман турат. Дары чачкан эме окшойт. Бул дары чачкан, бул турецкий. Мындай эле баягы вид деп эме кылып илип койгонбуз. Бул автоматический деп коет. Өзү расходу трактордон түшпөй эле өзү ачылып, кайра өзү чогула турган опрыскиватель. Бунун баасы $4700.
Буга 1,5 жыл гарантиясы бар. Тракторга 2 жыл гарантиясы бар. Мунун 1 жыл гарантия? Буга 1,5 жыл, тракторга 2 жыл гарантиясы бар. Ушундай эле трактордун түрү бар. Бизде 45 аттын күчүнөн баштап 350 аттын күчүнө чейин тракторлор бар. 350 барбы? 350ге чейин бизде бар. 350 биякта барбы азыр өзү? Бизде жок, азыр бияка деле жок да? Жок, бу жерде жок. Заказ кылып алыш керек бармы? Жок, бу жерде азыр жок. Бизде азыр данный момент барлар 220га чейин бар. 220га чейин. 18 күндө тракторлор келет да бизге. 18 күндө эгер заказ кылса. Эме тетиктери менен, запчастьтер менен кандай болот? Буну запчасть боюнча Кытайдан келгениме мен 13 күн болду. 13 күн болду. 12 жылдык биз дилербиз. 12 жылга уже контракт түзүлүп койгондар. Эме кылдык, түзүлүп, полный кол коюлуп, чечилди. Эми башкы директор менен жолуга албай койдук. Зам менен жолугуп, ошол боюнча трактор боюнча сүйлөшүп келгенде 6 айдын ичинде трактордун 45 аттын күчүнөн баштап 220 аттын күчүнө чейин, 350 аттын күчүнө чейин тетиктер баарын коюп беребиз деп бизге бир условия коюп берди. Азыркы маалда биздин магазинде эме болот, дүкөндө эме болот да, стройка жүрүп атат. Биздин чоң ачып, кафелдеп, стойкаңар баарын коймоюнча запчасть берилбейт деп бизге сонун условия коюп берди. 30% запчастьтин акчасы төлөнүп келди. Буюрса 6 айга чейин запчастьтер болот. Bunun baası kança dediniz? $31.000 bu. $31.000? $31.000. Rast bunu dele jana ayttık. Naqtalaya jana lizingke alsa bolot. Ооба. Bunun baaсын скидка кылып, кандай шарттар менен сатасыңар? Мындай айтканда, чынында келгенде бул трактор эми ошол жерде ярмаркадан деле көптөгөн трактор 10-11 фирма трактор сатылып атыптыр бүгүнкү күндө. Ошондой. Элдердин талабына, элдердин айтышына караштуу эң арзан трактор биздики болуп турат. Неге дегенде биз реклама үчүн Кытайдан зам менен, директор менен сүйлөшүлгөнү боюнча мен бааны арзан кылам, сен бааны кошпойсуң деп биринчи реклама кылабыз 200 тракторга деп эме койду. Ошон үчүн кыргызстандыктар, агрофермерлер бизде деген акция десек болот. Акция. Бул Кыргызстанда биринчи жолу бизде гана болот. Демек азыр өзүнүн эле баасы менен эле, мындай расходу менен эле сатып атпасыңар да? Мындай реклама катары эле. Ооба, реклама катары эле кетип аткан трактор. Бул бир эми урматтуу көрүүчүлөр, эми мындай болуп калса болот да, эгер азыр жетишип калсаңар, арзаныраак аласыңар, кийин кымбаттайт деген болуп калат да. Ал эми өздөрүнүн премиум акташ керек да, туура? Ооба, кымбаттайт турган. 200 трактор сатылгандан кийин бул кымбаттайт деген бул 100% да. Анткенде эми алар деле өзлөрүнүн ишин акташ керек да, туурабы? Алар завод, эмне үчүн завод? Алар деле прибыль алайын дейт да. Келе бул трактор боюнча мини трактор окшойт, Буну кыскача айтып берели. Кыскача айтып кеткенде бул 70 аттын күчү. Трактор бул 70 аттын күчү. Бул да FM Borg ушундай эле бунун мотор жагына келсек, мотор жагы механический аппаратура деп коет. Бунда экинчи Евро 2. Бул атайын Евро 2 бул узкий дөңгөлөк болуп, атайын широкий болуп кеткен тракторлордун бири. Андан кийин 504 дагы бунун 50 аттын күчү, бул полный комплект, грузик полный комплектте кетет. Бунуку дагы Евро 2 болуп кетет. Моторлор Евро 3 каласаңар, Евро 2 болуп кете берет. Баасын айтып кетсек, бунун баасы $14.900 лизингке. Бунун баасы 704-түн баасы $19.000 лизингке алсаңыздар болот. Түркия шаарында, Коnya шаарында чыгарылган. Бул түк жүктөй турган агрегат. Бул агрегаттын бизде Кыргызстанда балдар түк жүктөгөнгө аз болгонуна байланыштуу ушундай бул транспортер болуп кеткен. Түк жүктөө артына прицепте эле болсо болот. Гидро насос менен иштей турган техника десек болот. Бунун баасы 370 000 сом. Риска Башат компаниясына кайрылсаң, бул да лизинг аркылуу алсаңыздар болот. Ушул шаймандарды канча жылдан бери сатып көрүп атасыз дедиңер? Бул шаймандар негизи
2007-жылдан баштап атам негизи келген, алып келген ошол жылдан баштап. Биз бул жаңы агрегатка, жаңы техникага өткөнүбүзгө бир 10 жылдан ашып калды. Демек ушу 2007-жылдан бери иштеп келатыпсыңар, Шаймандар менен. Бул JSK деп айтылып атабы? JSK. JSK фирма аттуу качан регистрация болгон, ошол боюнча кичине кыска маалымат берип бересиңерби? Бул негизи келгенде JSK Башат компания деп мен аскерден келгенде бир 12 жылдай болуп калды. Ошондо келип ошол эмблеманы бир аз ойлоп эме кылганбыз. Бул эмблема боюнча айтып кетсек, JSK деген бул менин атамдын фамилиясы. Жанышбаев Сабыр Кубанычбекович. Башат деген боюнча мен Ак Башат деген айылданмын да. Ошонун атынан деп Башат компаниясы деп түзүлгөн логотип. Ошо Ак Башат жалаң Шаймандар тракторлор сатып келесиңер, Ошол Шайман техника сатып ошол күнгө чейин келебиз. Аябай тарыхы сонун экен, көп жылдан бери иштеп жүргөн компания экен. Мынакей JSK Башат дейт. Бул поколение муун деп коет го. Муундан бери 2 муундан бери иштеп келаткан компания экен. Ссылкаларды, телефон номерлерди WhatsApp'та, Instagram'da, YouTube'да барсыңар, ошонун баарын ссылкаларын берип коебуз. Азирет мырза өзүнүн номерин чаласыңар, кененирээк маалыматтарды Шаймандар боюнча алыңыздар. Эгер силерде кызыктуу суроолор болсо, биз сөзсүз түрдө суроолор болот деп ойлойм. Анткени деген толук нерсе айта албай калдык, жетишпей калдык. Жазыңыздар комментарийге, балким ошо Кара-Балтага офисиңерге барып дагы бир чыгарылыш даярдап беребиз дыйкандарга. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин. Рахмат.